Шайыр Бекташиев сурак берүүдө. Ал ИИМде суракта экенин өздүк булактар кабарлады. Азырынча депутат эмне себептен чакырылганы белгисиз. Камчы Бекташиев УКМКнын жетектеп турган мезгилде иниси Шайыр Бекташиев коркутуу, опуз алуу жолу менен жеке ишкерден $1 миллион ашык акча алып койгондугу ачыкка чыкты. Жеке ишкер эми берген акчасын доолоп жаткандагы сүйлөшүүсүнө көңүл буруңуздар. Кара булут айланган кезде деле баары бир биз турабыз. В любом случае биз жардам беребиз, биз күйөбүз. Башка эч ким эме кылбайт. Жаман жагына кетип калган болсо анда уже жөн карап отурбайбыз да. Ошон үчүн кичине убакыт болуш керек болуп атат эми. Времялечит болуп атат да кыскасы. Бардыгын убакыт таразы. Ооба. Ошо карап эме кылабыз, а так чечип алабыз. Камчы кыдырча жумуштан түшүп калса, анан кийин көмүрдү көтөрүптүр деген ой болбош керек сенде. Мен сага Жок. мурдагы жылы айткам. Азыр өзүмдүн баягы ден соолугума акпайм, дагы азыр айтам. Булар ошол демеле бар, сайын токтосун ошондорун эле бир жолу неме өтүптү мен жасармам. Хорошо, мен ойлоштуруп көрүп анан кийин слушаюсь, хорошо досум. Хорошо. 5 күндөн кийин. Давай, күтөм. Жолго отуруп сүйлөшөбүз. Давай. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden jardam сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Oğlum Umar 6 yaşta, врожденный паралич, ДЦП 4. степенде. Жалгыз боюн эмин 3 баланды Allah'ın жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын Кыргыз элим. Balama 5 сом 10 сом болса da жардам бериңиздер, жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга оорууну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.